Жүйүт падышасы Ироддун убагында Абия тобунда Захария аттуу ыйык кызмат кылуучу болгон. Анын Аарон уруусунан чыккан Элизабет деген аялы бар эле. Экөө тең Теңирдин осуяттары менен көрсөтмөлөрүн так аткарып, Кудай алдында адил жашашчу. Элизабет төрөбөс болгондуктан алардын балдары жок болчу. Экөө тең карып калышкан эле. Бир күнү Захария өз кезеги боюнча Кудай алдында кызмат кылып жатканда, ыйык кызмат кылуучулардын салты боюнча өкчөмө таш ыргытылып, ага Теңирдин ибадатканасына кирип жыпар жыттуу зат түтөтүү кызматы тийди. Жыпар жыттуу зат түтөтүлүп жаткан учурда көп эл сыртта сыйынып турду. Ошондо ага Теңирдин периштеси көрүндү. Периште жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын оң жагында турду. Захария аны көргөндө селт эте түштү. Аны коркунуч басты. Периште болсо ага мындай деди: "Коркпо, Захария. Анткени сенин сыйынууң угулду. Аялың Элизабет сага уул төрөп берет. Анын ысымын жакан коесуң. Сен кубанычка, шаттыкка бөлөнөсүң. Анын төрөлгөнүнө көптөр сүйүнүшөт. Анткени ал Теңирдин алдында улуу адам болот. Шарапта, күчтүү ичкиликте ичпейт. Энесинин ичинде жатканда эле ыйык рухка толот. Исраил уулдарынын көпчүлүгүн өздөрүнүн Кудай Теңирине бурат. Аталарынын жүрөгүн балдарына, баш ийбегендерди адил адамдардын ойлонуу жолуна буруп, даярдалган элди Теңирге алып келүү үчүн ал Илияс пайгамбардын руху жана күчү менен анын алдына келет." Ошондо Захария периштеге: "Мен муну эмнеден улам билем? Анткени мен карып калдым, аялым да каарыды" деди. Периште ага мындай деп жооп берди: "Мен Кудай алдында туруучу Жебреилмин. Сени менен сүйлөшүү үчүн, сага ушул жакшы кабарды билдирүү үчүн жиберилгем. Сен менин өз убагы келгенде орундала турган сөздөрүмө ишенбегендигиң үчүн тилден калып, бул ишке ашкан күнгө чейин сүйлөбөйсүң." Ошол учурда Захарияны күтүп турган эл анын ибадатканада кармалып жатканына таң калды. Ал сыртка чыкканда элге сүйлөй албай койду. Ошондо алар анын ибадатканада көрүнүш көргөнүн түшүнүштү. Захария аларга жаңсап түшүндүрдү, анткени ал дудук болуп сүйлөй албай калган эле. Кызмат кыла турган күндөрү бүткөндөн кийин ал үйүнө кайтты. Ошол күндөрдөн кийин анын аялы Элизабеттин боюна бүтүп, 5 ай бою жашырынып жүрдү. "Мени элдин шылдыңынан куткарыш үчүн Теңир ушул күндөрдө мага назарын салып, ушундай кылды" деди ал. 6-айда Кудай Галилеянын Назарет деген шаарына Дөөт тукумунан чыккан Жусуп деген адам менен убадалашып койгон кызга Жебреил периштени жиберди. Кыздын ысымы Мариям эле. Периште ага келип: "Салам, Кудайдан ырайым тапкан кыз. Теңир сени менен, аялдардын ичинен сен баталуусуң" деди. Периштенин сөзүнө апкары түшкөн Мариям бул саламдашуу эмнени билдирет деп ойлонуп калды. Ошондо периште ага мындай деди: "Коркпо, Мариям, анткени сен Кудайдан ырайым таптың. Боюңа бүтүп уул төрөйсүң, анын ысымын Ыйса коесуң. Ал улуу болот жана бардыгынан жогору тургандын уулу деп аталат. Кудай Теңир ага атасы Дөөттүн тагын берет. Ал Жакыптын тукумуна түбөлүккө падышачылык кылат. Анын падышачылыгынын чеги болбойт." Мариям периштеден: "Эркек көрбөсөм, бул кандайча болот?" деп сурады. Периште ага мындай деп жооп берди: "Сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени бардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Төрөбөс деп аталган тууганың Элизабет да карыганда кош бойлуу болду. Ал уул төрөйт. Анын боюна бүткөнүнө 6 ай болду. Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт." Ошондо Мариям: мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун" деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти. Ошол күндөрдүн биринде Мариям тоолуу Жүйүт өлкөсүнүн бир шаарына шашылыш түрдө жөнөдү. Ал Захариянын үйүнө кирип Элизабет менен саламдашты. Мариямдын саламын укканда Элизабеттин ичиндеги баласы туйлап жиберди. Ошондо Элизабет ыйык рухка толуп, үнүн бийик чыгарып мындай деди: "Аялдардын ичинен сен баталуусуң, ичиңдеги бала да баталуу. Теңиримдин энеси мага келгидей, мен киммин?
Анткени сенин саламыңды укканымда ичимдеги бала кубанычтан туйлап жиберди. Ишенгениң үчүн бактылуусуң, анткени Теңирдин сага айткан сөзү аткарылат. Мариям мындай деди: менин жаным Теңирди даңктайт. Куткаруучум Кудайды ойлоп, рухум кубанды. Анткени ал өзүнүн кулунун момундугуна назарын салды. Анткени мындан ары бардык муундар мени бактылуу дешет. Анткени кудуреттүү мага улуу иш жасады. Анын ысымы ыйык. Ал өзүнөн корккондорго укумдан тукумга ырайым кылат. Ал өзүнүн колунун күчүн көрсөттү. Жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди. Күчтүүлөрдү тактыларынан чүрүп, момундарды көтөрдү. Ачкаларга ырыскыны мол берди. Байларды болсо куру кол кое берди. Биздин ата-бабаларыбызга, Ыбрайымга жана анын тукумуна түбөлүккө ырайым кылууну убада кылганын эстеп, өзүнүн кулу Ысрайылга жардамга келди. Мариям Элизабеттин жанында 3 айга жакын болуп, үйүнө кайтты. Элизабеттин төрөөр маалы келип уул төрөдү. Теңирдин ага улуу ырайым көрсөткөнүн уккан анын коңшулары менен туугандары аны менен бирге кубанышты. 8-нчи күнү баланы сүннөткө отургузууга келишти. Ага атасы Захариянын ысымын коймокчу болушту. Бирок баланын энеси жок, анын ысымын Жакан коебуз деди. Ошондо алар ага: сенин урук тукумуңда мындай аттуу эч ким жок да дешти. Анан баланын атасынан кандай ат койгусу келерин жаңсап сурашты. Ал тактайча талап кылып, анын ысымы Жакан деп жазды. Бардыгы таң калышты. Ошол замат Захарияга тил кирип, Кудайды даңктай баштады. Алардын тегерегинде жашагандардын бардыгын коркунуч басты. Бул жөнүндө тоолуу Жүйүт аймагынын бүт жерине сөз тарады. Уккандардын бардыгы муну көкүрөгүнө түйүп, бул бала ким болор экен дешти. Аны Кудай өзү колдоп жүрдү. Анын атасы Захария ыйык рухка толуп, мындай деп пайгамбарчылык кылды: Исраилдин Кудай Теңирине алкыш, анткени ал өз элине келип, аны кун төлөп куткарып алды. Байыртадан бери өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу айтып келгендей, өз кулу Дөөттүн тукумунан биз үчүн куткаруу мүйүзүн көтөрдү. Ал бизди душмандарыбыздан, бизди жек көргөндөрдүн колунан куткарды. Биздин ата-бабаларыбызга ырайым кылып, өзүнүн ыйык келишимин эстеди. Өмүрүбүз өткөнчө анын алдында ага ыйыктык жана адилеттүүлүк менен коркпостон кызмат кылышыбыз үчүн ал атабыз Ыбрайымга бизди душмандарыбыздын колунан куткарууну убада кылган. Сен да, наристе, бардыгынан жогору тургандын пайгамбары деп аталасың. Анткени сен Теңирге жол даярдаш үчүн, Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөрү кечирилип, куткарылаарын анын элине түшүндүрүш үчүн анын алдында келесиң. Ошол улуу боорукердик боюнча бизди тынчтыктын жолуна салуу үчүн караңгычылыкта жана өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык берүү үчүн жогорудан бизге жарык келди. Бала болсо чоңоюп, күндөн күнгө руху бекемделип жатты. Ал өзүнүн Исраил элине келгенге чейин ээн талаада жашады. Иса Машаяктын төрөлүшү мындай болду. Анын энеси Мариям менен Жусуп баш кошууга убадалашып койгон. Бирок алардын никеси кыйла электе Мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду. Анын болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Мариямды эл алдында уятка калтыргысы келген жок. Ошондуктан ал Мариям менен бекиткен убадасын жашыруун бузууну ойлоду. Ушундай ойго келген кезде Теңирдин периштеси ага түшүндө көрүнүп мындай деди: Жусуп, Дөөттүн уулу, Мариямды аялдыкка алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан. Ал уул төрөйт, анын ысымын Ыйса деп койгун, анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, анын ысымын Эммануэль деп коюшат деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Жусуп ойгонгондон кийин Теңирдин периштеси буйругандай кылды. Ал Мариямды аялдыкка алды. Бирок Мариям уулун төрөгүчө Жусуп ага жакындаган жок. Ошол күндөрдө Рим императору Август бүт өлкөдө эл каттоо болсун деген буйрук чыгарды.
Бул Кибрени Сирияны башкарып турган убакта болгон биринчи эл каттоо эле. Ошондо каттоодон өтүш үчүн ар ким өз шаарына барды. Жусуп да Галилеядагы Назарет шаарынан Жүйүт аймагына, Дөөттүн шаары Бейтлехемге жөнөдү. Анткени ал Дөөт падышанын тукумунан эле. Ал өзү менен уадалашып койгон кош бойлуу аялы Мариям менен бирге каттоодон өтмөкчү болду. Алар Бейтлехемге келишкенде Мариямдын төрөөр маалы келип, тун уулун төрөдү. Аны ороп сарайдагы акырга жаткырды. Анткени мейманканада аларга орун жок болчу. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Периштелер асманга көтөрүлүп кеткенден кийин койчулар бири-бирине жүргүлө Бейтлехемге баралы да, ал жерде эмне болгонун, Теңирдин бизге эмне жөнүндө жарыялаганын көрөлү дешти. Алар шашылыш түрдө келишип, Мариям менен Жусупту акырда жаткан наристени көрүштү. Аларды көрүшкөндөн кийин бул наристе жөнүндө уккандарын айтып беришти. Ошондо угуп тургандардын бардыгы койчулардын сөздөрүнө таң калышты. Мариям болсо бул сөздөрдүн бардыгын көңүлүнө түйүп, эсине сактады. Койчулар көргөндөрүнүн, уккандарынын баары периштенин айткандай болгон үчүн Кудайды даңктап, мактап кайра кайтышты. Уул төрөлгөндө Жусуп анын ысымын Иса деп койду. 8 күндөн кийин наристени сүннөткө отургузууга мезгил жеткенде, анын ысымын Иса деп коюшту. Бул ысым наристе бойго бүтөлөктеле периште тарабынан коюлган эле. Мусанын мыйзамы боюнча алардын тазалануу убагы бүткөндөн кийин алар Исаны Теңирдин алдына алып баруу үчүн Иерусалимге алып келишти. Анткени Теңирдин мыйзамында сүннөткө отургузулган ар бир тун эркек бала Теңирге арналсын деп жазылган. Алар Теңирдин мыйзамы боюнча 2 бактек же 2 жаш көгүшкөндү курмандыкка чалуулары керек эле. Ошол убакта Иерусалимде Шымыйон деген адам жашачу. Ал Исраил элинин соороноор мезгилин күтүп жүргөн, Кудайдан корккон, ыйык рухтун жетеги менен жашаган адил адам эле. Ага ыйык рух тарабынан Теңирдин машаягын көрмөйүнчө өлбөйсүң деп алдын ала айтылган эле. Ал ыйык рухтун жетеги менен ибадатканага келди. Мыйзамды аткаруу үчүн ата-энеси наристе Исаны ибадатканага алып келишкенде, Шымыйон аны колуна алып, Кудайды даңктап мындай деди: Эгедер Теңирим, эми өз сөзүң боюнча өз кулуңду тынчтык менен кое бересиң. Анткени мен сенин бардык элдердин алдында даярдаган куткарууңду, бутпарастардын көзүн ача турган жарыкты, Исраил элиңдин даңкын көрдүм. Наристе жөнүндө айтылган сөздөргө Жусуп да Мариям да таң калды. Анан Шымыйон аларга батасын берип, наристенин энеси Мариямга бул наристе Исраил жеринде көптөрдүн жыгылуусунун жана көптөрдүн жогору көтөрүлүүсүн, талаш тартыштын себепкери болот. Көптөрдүн жүрөктөгү ойлору ачылат. Ал эми сенин жүрөгүң тилингендей болот деди. Ошол жерде Ашыр уруусунан чыккан Пануэль кызы Анна деген карыган пайгамбар аял бар эле. Ал күйөөсү менен 7 жыл гана жашаган. 84 жаштагы бул жесир аял орозо кармап, сыйынып, Кудайга күнү-түнү кызмат кылып, ибадатканадан кетчү эмес. Ошол учурда ал да келип, Теңирди даңктап, Иерусалимдин эркиндикке чыгуусун күтүп жүргөндөрдүн бардыгына ал жөнүндө айтып берди. Ирод падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейтлехем деген шаарында Иса төрөлгөндө, чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келип: Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик, дешти. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү.
Ошондо Ират башкы ыйык кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан машаяк кайсы жерде төрөлүшү керек деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: Жүйүттүн Бейт-Лекем деген шаарында төрөлүшү керек. Анткени бир пайгамбар аркылуу мындай деп жазылган: Бирок сен Бейт-Лекем жүйүт жери, жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Анткени сенден менин элим Исраилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат. Ошондо Ират даанышмандарды өзүнө жашыруун чакыртып алып, жылдыздын пайда болгон убактысын астыртадан сурап билип алды. Анан аларды Бейт-Лекемге жөнөтүп жатып, баргыла да ошол наристе жөнүндө жакшылап сураштырып билгиле. Аны табаарыңар менен мага кабарлагыла. Мен да барып ага таазим кылайын деди. Падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишти. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Анан алар үйгө кирип, наристени жана анын энеси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты. Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жыттуу заттарды жана алтын тартуу кылышты. Алар Иратка кайтып барбоо керектиги жөнүндө түштөрүндө аян алып, өз өлкөсүнө башка жол менен жөнөп кетишти. Даанышмандар жөнөп кетишкенден кийин Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп: "Тур, наристени жананын энесин алып Мисирге кач. Мен айтканга чейин ошол жерде бол. Анткени Ират наристени өлтүртүү үчүн издеткени жатат" деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып түн ичинде Мисирди карай жол тартты. Ошентип алар Ираттын көзү өткөнчө ошол жерде болушту. Теңирдин бир пайгамбар аркылуу уулумду Мисирден чакырып алдым деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ират өзүнүн даанышмандарга алданып калганын билгенде, аябай каарданып, Бейт-Лекемдеги жананын тегерек четиндеги 2 жаштагы жана 2 жашка чейинки эркек балдарды кырып салууга аскерлерди жөнөттү. Ал анын жашын даанышмандардан сурап билип алган убакыт боюнча аныктады. Ошондо Жеремия пайгамбар аркылуу Рама шаарынан зар какшап боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал сооронгусу келбей жатат, анткени алар эми жок деп айтылган сөз аткарылды. Ираттын көз өткөндөн кийин Мисирде Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп: "Тур, наристени жананын энесин алып Исраил жерине жөнө. Анткени наристени өлтүрүүнү каалагандардын көзү өтүп кетти" деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып Исраил жерине келди. Жүйүт аймагында атасы Ираттын ордуна уулу Архелай падышачылык кылып жатканын угуп, Жусуп ал жака баруудан коркту. Бирок түшүндө аян алып, Галилея аймагын көздөй жол тартты. Ал жерге келип, Назарет деген шаарга жайланышты. Пайгамбарлар аркылуу ал Назареттик деп аталат деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Алар Теңирдин мыйзамында көрсөтүлгөндүн бардыгын аткарышкандан кийин Галилеядагы өздөрүнүн Назарет шаарына кайтып келишти. Бала күчкө толуп акыл кирип чоңое берди. Кудай ага батасын берип жатты. Жыл сайын Исанын ата-энеси Иерусалимге Пасах майрамына барышчу. Иса 12 жашка чыкканда да алар адаттагыдай эле Иерусалимге майрамга барышты. Майрам күндөрү аяктап үйлөрүнө кайтышканда өспүрүм Иса Иерусалимде калып калды. Муну Жусуп да анын энеси да байкаган жок. Аны башкалар менен келе жатат деп ойлошту. Бир күн жол жүрүшкөндөн кийин алар аны туугандарынын жана тааныштарынын арасынан издей башташты. Таппай койгондон кийин аны издеп кайра Иерусалимге келишти. 3 күндөн кийин аны ибадатканадан устаттардын ортосунда сөз угуп, суроо берип отурган жеринен табышты. Угуп отургандардын бардыгы анын акылына жана берген жоопторуна таң калышты. Ата-энеси аны көрүп таң калды. Энеси ага: "Балам, бул эмне кылганың? Атаң экөөбүз сарсанаа болуп, сени издеп жүрөбүз" деди. Иса аларга: "Мени эмнеге издейсиңер? Атамдын үйүндө болушум керек экендигин билген эмес белеңер" деди. Бирок алар айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнүшкөн жок.
Anan İsa atenesi menen Nazaretke geldi. Al atenesine til alçak boldu. Enesi bolso bul sözlördün barın gökürögüne tüyüp жүрdü. İsa jetilip akıl esket oldu. Al Kudaydın da adamdardın da süýmençigi boldu.